Мен бұл жерден сұраулардың астынан бір нәрсені айтып қойын дедім эле. Урматтуу коллегалар, урматтуу коомчулук, маселе бирде чарбалык маселе эмес. Бурмалабайлы. Маселе алган айлыктарында эмес. Маселе башкада. Бизде тилекке каршы память человеческая короткая, да? Мына эмне болду эле? Акаев эмне болуп кетти эле? Кызы менен баласын жогорку кеңешке алып келатып, үй бүлө, күйөө баласы, аялы бардык тармактарга, экономиканын бардык тармактарына аралашып атканда революция болбоду эле. Бакиевдин баласы царини түзүп, кол кабыш кылып берди, мактап, акылдуу, ооба, тажрыйбасында, билиминде маселе жок болчу, бирок өзүнүн колуна мамлекеттик ресурстарды колдонуп, ошо менен пайда көрүүнү эл тура эмес көрүп туруп, экинчи революция болду. Бүгүнкү күндө балким Мухаммед Дүйшөгеич жакшы адис иштеп аткан чыгар, бирок Мухаммед Дүйшөгеичтин тегерегинде болгон маселени бул жалпы бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде башкаларга кулак кагыш. Туган уругуңду, кудаңды, бажаңды алып барба. Эл бул боюнча эки инкылап түшкөн. Берде бир эле чарбалык маселеге биз бурмалашыбыз керек. Баштан баштап биз айтып келебиз. Мына KPI болсо сиз билесиз. Тиги Ринат мырза, KPI-ды мына биз канча жылдан бери айтып келатабыз. Биздин мамлекеттик уюмдар, компанияларга KPI-ды киргизели. Ошого жараша айлыктарын көтөрүп берели деп. Бирок маселе башкада да. Маселе башкада да. Бизде мисал бар да тарыхта. Мына Кыргыз Телеком айтып коңузчу. Буга чейин сиздерде тажрыйбаңар бар беле? Сотовый компания түзүүдө. Бул Кыргыз Телеком. Кыргыз Телеком өзүндөбү? Ооба. Жок, болгон эмес. Сиз өзүңүздүн тарыхыңызды билбейсиз. 97-жылы Бител компаниясы түзүлгөн болчу. Мамлекеттин үлүшү бар болчу ичинде. Айдар Акаев киришип отуруп, ал компанияны жеке менчикке чыгарып кеткен. 2007-жылы офшорный компанияларга сатып берген. Мына биз ошол коркунучтарды айтып атабыз. О Кыргыз Телекому плохой опыт. Дайыма мамлекеттин инструменттери менен ишин чыгара алчу. Регламент 3 мүнөт болду. Чарыс сөзүңүз да бар. Эми урматтуу Курманкул Токторович, бирге биз эми разбираться приехали или жөн эле бири-бирибизди эле мактап эле жөнөтөр эле. Мирлан Канатбекович, мен бир эки маселени аябай чарпайм. Регламентти бекиткенбиз. Сизге мен 12 мүнөт бердим. Азыр 3 мүнөт берип атам. Саат 3 саат болду караганыңызга. Токотерин айтыңыз, мен берем. 5 мүнөт деп сүйлөштүк да биз, 5 мүнөт. Азыр сизге 2 мүнөт, 1 мүнөт берген, мына 4 мүнөт сүйлөдүңүз. Дагы жарыс сөзүңүз бар. Башкалар да сыйлаңыздар, рахмат. Жо мен баарын сыйлайм. Ошон үчүн бизде сыйлап. Жарыс сөз бар да. Эгерде 2 киши жазылса, 2 кишиге да мүмкүнчүлүк бериңиздер. Курманкул Токторович. Биз бүгүн ушул бир кишинин көңүлүн карайбыз деп туруп, же бир топтун көңүлүн карайбыз деп дайыма бир плачевный последствияларга келебиз. Эми мүмкүнчүлүк бар да. Мен жеке мамилем абдан жакшы. Же начар Мухаммед Дүйшөгеич. Бирок биз бетке айтып туруп бул колдонуш керек да, бул маселелерди айтыш керек да. Мына тиги бир инсан сиздин мына келип бизге суроолор болду да. Эмне сиз тиги зам руководитель аппарата Мурат Картайбекович Мукамбетовдун кабинетинен өзүнө ыйгарылбаган укуктарга ээ болуп чогулуштарды өткүзүп атат. Ошого маселе да чарба маселе эмес. Ошо боюнча түзүлдү да. Экинчи, эгерде мамлекеттин инструментарийлери жок адам, тиешеси жок адам мамлекеттик ишкананын жетекчисине үй бүлөңдү ойлон, үй бүлөң жөнүндө маселени кара деген, бул маселе боюнча түзүлдү депутаттык комиссия. Ошол суроолорго мына Мурат Картайбекович жооп берсеңиз, сиздин кабинетиңизде чогулуштар болду эле, ким өткүздү эле, ким катышты эле, эмне маселе талкууланды? Мукамбетов Мурат, мен бир нерседен баштайм. Рысалиев Мыкыдыр Залыкчы менен кызматташуу эмнеден башталды? Ал киши менен ачык өкмөт секретариатынын башчысы катары биз мамлекеттик госоргандардын функциональный анализ боюнча Рысалиевден тышкары буга көз каранды эксперттер мамлекеттик башкаруу боюнча жана НИСИнин кызматкерлери катышты. Ушул жумушту бир 2 ай биз абдан жума сайын 2-3 жолу чогулуп жүргүзгөнбүз. Ушул маселелер боюнча Иманкадыр Залыкч мага менин кабинетиме келип жүргөн. Андан кийин өзү кээде калып, талкуулап, ошол мезгилде Мырза Жаманкулов кабинетимге кирип, ошол жактан таанышып, сүйлөшкөн. Мен эч качан эч кимди кабинетке КТ Мобайл боюнча чакырган жокмун. Жыйналыш өткөн жок, кеңешме өткөн жок.
Булар жөн эле жолугуп, пикир алмашып, маалымат алмашып отурган учурлар болгон. Анткени кеңешмеде мен өзүм өткөрүш керекмин, мен протокол түзүш керекмин, тапшырма бериш керекмин. Мен ойлойм, баары менин кабинетим ушу КТМ боюнча кирген адамдар тастыктайт. Мен эч качан эч кимге телефон чалып, же маалымат сурап, же тапшырма берип кылган жокмун. Анан өзүлөр ал киши чакырса, эмне үчүн келди, өзүлөр айтып берсин. Менден эч качан тапшырма же андан тышкары менин кабинетимде эч ким бир да жолу айткан жок. Ушундай туура эмес сөз болуп атат, кысым басым болуп атат. Эч ким эч качан мага антип маалымат айткан жок. Айтса сөзсүз мен премьер-министрге жеткирмекмин ошол маалыматты. Экинчи суроо башкы прокуратура. Комиссиянын катына иш козголду, досудебное расследование болуп атабы, болгон жокпу? Урматтуу Мирлан Канатбекович, жана белгиленип кеткендей, комиссиянын билдирүүсү боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 145 статьясы менен КЖБР кылмыштар жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Азыр сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Рахмат.